Hurmatlı klassdaşlar, mынакей 20 жылдык юбилейлик кечебизде кече жакында Кыргызстан улуттук оюндарын өткөрүп, волейбол, футбол жана жакшы оюндарды, ордо деген оюндарды өткөрүп алдык. Кудайга шүгүр, уткан командалар утушту. Аларды да куттуктайбыз. Мына бүгүн анын классташтардын арасынан кеткен, тияка кеткен өткөн балдар бар эле, кыздар. Ошолорго мына бүгүн Кудай кааласа Алокон ата мечитинде Куран окутуп жатабыз. Силерге ишиңерге ийгилик, 20 жылдыгыңар кут болсун. Балдарыңар, кыздарыңар жакшылык жагын көрүп жүргүлө, азайбагыла, көбөйүп жүрө берели. Чоң рахмат. 20 жылдыкты өткөрүүдө ушул классташтардын иш аракеттери кандай болду? Ынтымактуулугу? Иш аракеттердин бардыгы жакшы, бардык балдар бардыгы ынтымактуу. Мына ынтымактын белгиси кылып 4-5 айылды бириктирип, даже айыл өкмөт боюнча дизекте бириктирип, бардыгыбыз оюн зоок, бардык маракелерди ортодо өткүзүп жатабыз. Айыл өкмөт боюнча бардыгы биргеликте. Эми ушул 20 жылдык ушу менен токтодубу же алдыда да иш пландар барбы? Кандай? Каласа мындан жакшы иш. Айылдарда тоо өткөрөбү же кандай? Айылдары чогултушуп, мынакей айылдарга бир сооптук иштерди кылабыз дешип атат. Именно могу Токтогул айылын айтып кетсем, башка жагын сүйлөшүп атабыз да. Токтогул айылында мындай жакшы айылга ысык суук маарекелерде аксакалдар отура турган жакшы мындай столдор бар. Ошолорду жасап берели, жакшы стол жасап берели дешип атат. Булардын баарына рахмат. Алла разы болсун. Рахмат, 84-жылкы туулган балдарга ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат.